Саламатсыздарбы урматтуу мугалимдер. Бүгүн Stepbik сайты боюнча кыска бир маалымат берип кетейин. Бул сайтта өзүңүз каалаган темада курстарды карасаңыздар болот. Акчалуу варианттар бар, бесплатный варианттар бар. Азыр ошолордун бирөөсү Python курсу боюнча. Курска киребиз. Телефондо деле приложение түшүрсөңүздөр болот. Телефондо деле темаларды окуп жооп бергенге мүмкүнчүлүк бар. Бул жакта бул өзүбүздүн окуп жаткан курс. Ал биринчи маанилүү нерсе ушул биринчи теманы шашпай окуп чыгыңыздар. Бул жакта курсту кантип өтөсүздөр, эмне кылсаңыздар болот, толук маалымат берилген. Экинчи темадан баштап сиздер Python курсунун негизги командаларын үйрөнө баштайсыздар. Python жөнүндө маалымат берилген. Бул жакта эгер суроо берилгиси болсо, ал курс сизден суроо сурайт. Бул жакта эчтеке жок болсо, сизге маалымат берет. Ал экинчи теманы көрөлү. Бул жерде теманы түшүндүргөн. Эмне принт эмне кылат. Андан кийин принттин кандай колдонсо болот, ошолор жөнүндө маалымат берип кетип атат. Бул жакта эмне команда принт эмне үчүн колдонулат деп жатат. Тандайлы. Байкаңыздар, суроону жибере албай атабыз. Жоопту жибере албай атабыз. Тандап туруп, отправить десек, туура же туура эмес экенин көрсөк болот. Эгер жашык болсо туура, кийинкисине өтөбүз. Эмне деди? Биринчисин тандап коелу. Туура эмес болсо, туура эмес деп көргөзөт. Бул суроого жооп, даяр жооптор менен тест катары. Эми программа жаза турган. Мисалы, здравствуй, мир деген бир жооп чыгыш керек экен. Анда биз эмне колдонобуз? Бул жака print тыңдап жана жерге текстти жазып туруп, запустить код чыгарып жатам. Эгер туура чыгарсаңыздар, бул жакта жоопту көрө аласыздар. Эгер балким бир текени унутуп калдыңыздар, эмне туура эмес экенин сиздерге көргөзүп берет бул жакта. Туура жазалы, жиберели. Бул жакта балл берилди. Ошентип отуруп 2433 балл. Курс убакыт өткөн сайын жаңыланып турат, кээде суроолор кошулат, кээ бир суроолор алынышы мүмкүн ошондой. Курсту ийгиликтүү өтсөңүз, катышты деген сертификат берет, жакшы окуду деген сертификат, 2 сертификаттар бар. Анан бул жакта кийинки маселе биз окуучуларыбызды кантип каттайбыз. Обучение Python. Бул жакта создать класс. Создать класс деген жакта эмне кылабыз? Класстын атын жазабыз. Мисалы, 8 класс деп коелу. 8 класс. Создать десек, бул жакта бизге бир ссылка берилет. Бул ссылканы окуучуларыңыздар менен бөлүшөсүздөр. Окуучулар менен бөлүшкөндө, алар ушул ссылка менен киргенде сизде окуучулардын аты жөнү чыгып калат. Бул жактан табло успеваемость деп басып, окуучулардын жөнүндө маалымат көрө аласыздар. Мисалы мои преподавания дегенге кирсек, мои классы дегенге киребиз.
эмне кылалы? Bir kursты ачалы. Жаңы эле башталган bir kursты ачайын. Бул жактан таап билишип койбойбуз. Канча окуучу бар? Бул жакка басып туруп, эмне кылып жатат окуучуларды көрсөңүздөр болот. Бул жакка мугалимдер, дагы бир мугалимди кошуп койсоңуздар болот. Ал мугалим дагы көзөмөлдөп турганга жардам бериши мүмкүн. Же болбосо мугалимдер алмашып кетти. Кийинки мугалимге ошол курсту таштап кетсеңиздер болот. Чоң рахмат.